Прокуратура органдарынын апрель айында жол транспорт кырсыктарын болтурбоо жана алдын алуу иштерин күчөтүүгө багытталган кошумча чараларды көрүү жөнүндө башкы прокурордун тескемеси чыккан. Ага ылайык Ош облустук прокуратурасы жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте рейд өткөрүлдү. Анда жумуш эмес күндөрү мамлекеттик муниципалдык автоунааларды мыйзамсыз башкаргандар текшерилди. Жогоруда аталган иш-чара жүргүзүлүп жатат. Аталган иш-чаранын негизинде биз жол коопсуздуктун бузган жана анын негизинде жанагы жол кырсыктарын болтурбоо боюнча алдын ала иш-чараларын жүргүзөбүз. Ошону менен бирге мыйзамсыз, башкача айтканда негизсиз кызматтык мамлекеттик автоунааларды өз кызыкчылыгына пайдаланып, жумуш эмес күнү айдаган кызматкерлерге карата текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында тийиштүү прокурорлук актылар келтирилет. Жумуштан тыш мамлекеттик муниципалдык унааларды пайдаланган фактылар катталды. Кызматкерлер кызматтык унааны башкарып, укук бузгандары аныкталды. Бүгүн Ош облустук прокуратурасы менен биргеликте рейд жүрүп жаткан. Bundan ары дагы рейдтер улантылууда. Ошондой эле рейдтин жүрүшүндө каршы тилкеге чыгып, кызматкерлерге баш ийбей качууга аракет кылгандар катталды. Эмне себептен качып калсаңдар? Себебин айтсаңыз. Сплошной алгонго чыгып келдиңиз. Бир, ал жерде сплошной линия бар. Экинчи машина нар жак кетип атат, наркы машинага помер созбайт атат, сиз кирип атат. Не себептен чыктыңыз сплошной алгонго? Аке сплошнойдон чыкканым жок. Эки полоса болду, машина бул жакка өттү эле, мен бери жагынан өтүп кеттим. Бул жерде сиздин көзүңүз жазды, эки полоса барбы? Сиз өзүңүз эле элементарный эле караңыз, бу жерде карапсаңыз. Матиз жол берди, аке мага, мен жанынан өтүп кетип аттым эле. А сплошной барда ал жерде? Сплошной өтпөдү окшойт аке. Өтпөдү окшойт? Жол эрежесин одоно бузгандардын унаалары убактылуу унаа токтотуучу жайга киргизилди. Негизсиз өз кызыкчылыгына пайдаланган кызматкерлерге башкарып жүргөндүгү боюнча тийиштүү прокурорлук чаралар келтирилди. 23 апрелине карата жекшемби күнүнө бүгүнкү күндө биз 5 автоунаа аныктап чыктык. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат адамдары айдагандыгы боюнча негизсиз. Анын негизинде тийиштүү прокурорлук чаралар көрүлөт. Аны менен бирге аталган иш-чара апрель ичи өтөт. Бирок аталган көрсөтмөнү биз мезгили менен тийиштүү кызматкерлер менен биргеликте текшерүү иштерин жүргүзөбүз. Мындай рейдтер Ош облусунун башка райондорунда да өткөрүлүүдө. Алдыда дагы улантылуу мерчемделди. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, ынтымак, Ош шаары.